Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу менен таанышып алыңыздар. 2013, 2014, 2015 жана 2016 жылдагы спорттун бодибилдинг түрү боюнча чемпиону, ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой көчмөндөр оюнунда таяк тартыш боюнча чемпион жана 2019 жылда Сауд Арабияда өткөн таяк тартыш жана таш көтөрүү боюнча абсолюттук чемпиону биздин коногубуз Келдибек Атайбеков студиябызга кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач кыска суроодон баштасак, салмагыңыз, боюңуз жана жашыңыз? Салмагыбыз болсо азыркы учурда 107 килограмм, боюбуз 1,77, 1 метр 77 сантиметр. Ал эми убактылуу жашыбызды сыр боюнча калып турса жакшы болот. Саналуу убактардан кийин биз табышмактуу жашыбызды айтып бергенге даярбыз. Бунун да себептери бар, ошондуктан көп көрөрмандарыбыз бун үчүн туура түшүнөт болсо керек деп ойлойбуз. Протеин колдоносузбу жана негизи эле бул кийин натыйжасы мисалы эркектер үчүн бир аз зыяны тийип калбайбы? Негизи эле протеин боюнча айтып берсеңиз. Ооба, бул жөнөкөй эле суроо. Мындан айтып аткандай эле 2012-13 жылдары чындыгын айтканда мен бир жылдай мен да коркуп ичпей жүргөн нерсем болчу. Себеп дегенде биздин өлкөбүздө жаңыдан күч алып аткан спорт да эмиден кызыгуу артып аткан спорт. Ал жакта эч кандай коркунучтуу бир терс таасирин бере турган зат жок. Ал жерде бардыгы адал оокаттан жасалган витаминдердин гана чогулмасы десек жаңылышпайбыз. Мисал айтып көргөндө эле белок деп түшүнөбүз, протеин десек жөнөкөй эле белокты түшүнөбүз. Ал белок деген эмне десеңиз, эт, жумуртка, балык, творог жана ошондой эле тооктун эти деген нерселерди гана түшүнөбүз. Анткени обычно бир күндө мисал биз үчүн спортто жүргөн адам үчүн 6 маал тамактанып турушубуз керек. Бирок жөнөкөй адам 6 маал тамактана албайт. Мен деле обычно 6 порция тамакты мен жей албайм. Эмнеге жей албайм? Себеп дегенде биздин ашказаныбыз эч кандай темир эмес, мясорубка эмес да. Өткөрүп оозуңа салсаң эле эрип кете турган нерсе эмес да. Биздики дагы аны иштетиш керек, сиңириш керек дегенде. Бул болсо порцияга атайын даярдалган, мисалы бир порция тамакта 60 же болбосо 50 грамм белок болсо, бул жерде бир порциясында 25 же 30 грамм белок болот. Мына сиз 300 грамм сууга салдыңыз, бир порция салып чайкап ичип коесуз. Сиз уже 3 сааттык тамактанууңуз болду деп эсептейсиз. Сууну ичип кое алабыз да биз. Бирок кургак тамакты жеш өтө кыйын. Көптөгөн сынактарга, фестивалдарга катыштыңыз. Мына ошолордун ичинен сиздин эсиңизде калган кайсыл сынакты айтар элеңиз? Ошол эле Сауд Арабияда өткөн дүйнөлүк ошо таяк тартыш боюнча жана ошондой таш көтөрүү боюнча сынакта абдан эсимде калды. Эмнеге дегенде бул жакта өтө жоопкерчиликтүү чоң фестиваль болгон. Биздин спортто 42 мамлекеттен келген. Эң көп ушул таяк тартыш спортунда жана оор көтөрүү боюнча. Ал жакта эң жаш өлкөлөрдөн болуп Кыргызстан, Өзбекстан, калгандары Европа мамлекетинен келишкен да. Анан эң кичинекей эле салмакта өзбекстандык спортчу болду. Анын салмагы 110 болчу. Андан кийин эле менин салмагым 114 килограмм. Бул абсолюттук категория болуп атат. Экинчи эле меники. Эң чоң салмагыбыз бул жакта 220 килограмм болчу. Бул жерде абсолюттук таймашып жүрүп аткан атаандаштын салмагы чоңдугу каралбайт. Бардыгы бир жерге топтолобуз да. Анан ошол жерде дүйнөнүн чемпиондору, учурдагы чемпиону, буга чейинки чемпиондор болуп атты. Бардыгы менен ошо тартышканга туура келди да. Анан ошол жерде учурдагы чемпиону Россиянын якуттун спорту да бул. Ошо якуттун спортун эч ким ута алган эмес. Ошол иретте мен уттум да. Ошол иретте. Ошол жерден баягы мени дүйнөдөгү күчтүү спортсмендер мындай признавать этпей атканда, мындай айтканда, чай бул чымындай болгон. Баягы менин чоңунан эмес, кичинекейинен корк деген сөз бар эмеспи? Анан ошол жерде баягы ишке ашты бул макалдын чыныгычы, деңгээличи. Себеп дегенде мен 115 килограмм, тиги болсо 170 килограмм. Күчтүү дүйнөнүн чемпиону, буга чейин 2 жолку чемпион болгон. Ошону бир ирет утканда, баягы 2 жолу тартышабыз, ошону бир ирет утканда эле сразу ошол жерден баягы бизге болгон спортсмендердин мамилеси өзгөрө түштү да. Чынында эле күчтүү жигит экен депчи. Анан ошол жерден таш көтөрүү боюнча болду эртеси. Тоже бул якуттардын оюну. Салмак ошо 100
125 килограммдык таш. Ошо ташты болсо ким канча аралыкка көпкө көтөрөт деп. Ошол эле кайра 42 жигит кайра катышабыз. Анан мен болсо 28-чи баягы ал жерде номерлерди аласың да тандоо иретиндечи. 28-чи катарда туруп калдым. Буга чейин барды көтөрдү. Эң көбү 105 метр көтөрдү. Рекорд коюп аткан. Ага чейин эми 105 метрге барып келиш мындай карасаң, мындай угулушу жеңил эле. Бирок ошол жерде иш жүзүндө кумдун үстүнө басканың 2 эсе оор болот экен. Себеп дегенде баягы кумду бассаң эле артка жылып берет экенсиң, алдыга жылбай элечи. Катуу жер эмес. Анан ошол жерден болсо бардык дүйнөнүн атлеттери аракетин кылып, чынын айтканда ошол жерден турган жеринен козуп жибергендер болду. Анан акыры келип Кыргызстандын намысын мен колумда болду. Ошол жерден көтөрүп, жана жерден 110 метрге чейин көтөрүп, бардыгына рекорд коюп, ошо спортсмендердин сый урматына ээ болгонбуз. Мамлекеттин туусун көтөрүп, жана жерде 42 мамлекеттин арасында. Ошол эле дүйнөнүн күчтүү мамлекети бул жерде Америка, Россия, Кытай, Европанын күчтүү мамлекеттеринин бардыгы барган. Ошолордун астында Кыргызстаныбыздын желеги бирге чыгып, бул өзүбүздүн эсибизде калды да. Польшада өткөн дагы бир сынак боюнча айтып бериңизди каалайт элем да. Бул таяк тартыш спорту айтып өткөндөй эле якут элинин улуттук оюну болгондуктан бул спортто алар бер жагы эле бир кылымдан бери машыгып, өзүлөрүнүн артыкчылыгын көргөзүп келатат. Ошол эле спортту биздикин кыргыз күрөш сыяктуу көрүшөт да алар дагы. Биздин кыргыз күрөштү ата бабалар ойноп келишкенде. Буларда да ошондой болуп 2008-жылдан бери аракет кылынат экен. Негизи бул спортто мен көп деле болгон жокмун. Биздин мамлекетке 15-жылы келген, а мен болсо 2017-жылдан бери кызыгып келем бул спорт менен. Оор атлетика менен байланыштуу болгондуктан мен үчүн абдан ыңгайлуу болду, жеңил да болду. Техникалык приемдорун үйрөнүү эле баягы татаалга турбаса, физикалык жактан мен даяр элем да. Бул жакта негизи якут элинде бир 90 килограммда жана мен өзүм 105 килограммда категорияга чыгам. Ошол 2017-жылы утулуп калып, биринчи жолу чыгып, ошо дүйнөлүк кубок болчу. Утулуп ыза тарткам, аябай. Бирок өзүмө сөз берген элем. Мени көрөсүңүз, бир жылдын ичинде, мейли бир жылдын ичинде мен чемпион болбосом дагы 16 номерге кетип калдым да, жок дегенде 2-ге же 3-кө барам деген да. Бир жылдын ичинде чемпион болдук. 2017-жылдын аягы болуп атат. 2018-жыл жайда, күзүндө, сентябрда көчмөндөр оюн чемпион болдук. Ушул эле таяк тартыш оюну боюнча. Ошол эле дүйнөнүн бардык мамлекетинен келди. Бул жактан болсо да мен сөз бергем. Дүйнөлүк кубок болот. Жылына бир жылда, мисалы 2 жыл сайын кубок өтөт. Май айында болот, жазында болот, ошол эле күзүндө да. Ошол жактан 3 этаптын утуп келдик. 3 этаптын финалдык жыйынтыгында биз болсо ошо Польшадан өткөн, Польшада ошо абдан жакшы ийгиликтер жаратып, бардык очколорду эсептегенде ошо дүйнөлүк кубоктон алтын медалды уттук. Абдан чоң сүйүнүч, жеңиш болду. Кыргызстанда болгон эмес, Европа өлкөлөрдө анчалык ала элек болчу, даже Америка мисалы кандай чоң мамлекет, кандай күчтүү мамлекет, бирок ошолорго ат салдырбай, ошол эле орустардын, якуттардын дагы оюнун, ошолордун күчтүү балбандарын баарын утуп чыгып кеттик. Биз үчүн эң чоң жетишкендик болду. Кыргызстандын, кыргыз балбандарынын жеңишинин сыры эмнеде деп ойлойсуз? Бул көкпеттикте. Кыргыз эч качан тайманбайт. Кыргыз эч качан артка кайтпайт. Кыргыз дайыма алдыга умтулат, ойлонот. Ата бабаларыбыздан бери келаткан эле бул өзүбүздүн тарыхыбыз бар да, тайманбас, умтулган каныбызда бар, күчтүүлүк. Анан ошо поляктар деле ошо Кыргыздан мисалы Алтайлардан барган уруулардын бири да Барсбек каган тараган. Алар деле бизге салыштырып берет, биз да күчтүүбүз силер сыяктуу. Жок, сени поляк деп коет, бизде кыргыз деп коет. Бирок ошого карабай окшоштуктарыбыз бар десем акыл дейсиң. Эң күчтүүсү биз тайманбас болобуз. Бүгүнкү биздин коногубуз таяк тартыш жана таш көтөрүү боюнча көптөгөн мамлекеттерге барып чемпион болуп келген Келдибек Атайбеков болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар. Bravo, bravo, bravo! And the winner is
Blue side, ready back Atletik Ulu. I'm sorry, red side.